Исхак, жеңишиңер кут болсун. Эсеп канча болду? Чоң рахмат. Эсеп ушу 12-3 ушундай болуп окшойт. Исхак, кандай даярдыкта келдиңер Чүй обласы? Бул оюнга даярдыгыбыз чынын айтканда аябай деле чындык даярданган жокпуз. Аттарды бир 5 күндө чогултуп келе бердик десем болот. 5-10 күн. Даярдыгыбыз эми аябай мыкты деңгээлде болгон жок чынын айтканда. Бирок Чүйдүн жигиттери уже баягы жер улактарда ойноп жүрөсүңөр, мындай физически даярсыңар да. Аттарыбыз деле, балдар деле бүт жер улакта ойноп жүргөн балдар азыр бүт эле даяр го дейм. Бизде да жер улактын сезону башталган. Бишкектен бир жолу тренировка жасадыңарбы? Бир тренировка кылып анан биякта көздөй чыкканбыз нарынга. Жакшы. Минип жүргөн атың? Бул ат Рустам байке Тыналиев Шуңкар деген ат чаап калган. Көчмөндөргө даярда бошолот Шуңкар деген. Эмне үчүн Рустам Тыналиев келген жок? Билбейт кем ошону. Негизи курамга чакырылды беле? Чакырылган өзүнүн тиричилигине байланыштуу келе албай калды окшойт. Жакшы. Исхак, нарын жергесинде канчанчы рет ойноп атасың? Нарын жергесинде биринчи жолу бул поледа. Буга чейин ойногон жок беле? Буга чейин ойногон эмесмин. Баягы бийик жер экен, тоолуу, абасы. Сен суу самырда ойноп жүргөн жигитсиң да? Мен өзүм деле суу самыр жергесинен болом өрөөнөн. Ал жер деле ушундай жер, тоолуу. Эми аябай деле кыйынчылык жараткан жок. Кадимкидей эле көнгөн эле аба десем болот. Жакшы. Жакшы экен. Атаандаштар боюнча? Эми атаандаштар Жалал Абад курама командасы күчтүү команда, күчтүү балдар бар бул жакта. Жакшы эле атаандаштык кылышты го дейм. Жакшы оюн болду, кырсыгы жок эң главный. Башка атаандашыңар эмне ойлойсуңар? Эми биз эртең Гөл менен ойнойбуз. Эртең Гөлдү Кудай буйрса утсак наркы группадан ушу Талас чыгабы деп ойлонот. Эми Талас фаворит командалардын бири да. Чүй менен Талас кайра эле финалда окшойсуңар, Буйрса. Ийгиликтер болсун анда.